Кутмандуу күнүңүздөр менен кыргыз элим, кайрадан салам айткан Айнура Миназарова. Бүгүнкү уктуруубузда дагы бир дарт тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бул бруцеллез. Жаныбарлардын жана адамдардын нерв, жүрөк кан тамыр системасын жана сөөк муундарын жабыркатуучу жугуштуу оору тууралуу кененирээк маалымат алыш үчүн коногубуз чакырганбыз. Студияда коногубуз бар. Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынан келген врач-инфекционист Нургүл Молдалиева эжекебиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Иштериңиз кандай эжеке? Кандай жүрөсүз? Жакшы, рахмат. Сүйгөн кесиптин ээси болгон негизи кандай экен? Эң сонун. Эң эле бактылуу учурлар өтөт болуш керек, э? Баягы орус элинде айтып коет эмеспи? Эгерде кесибиңди сүйбөсөң, анда бул күнөө деп. Сүйгөн жумушуң менен алектенсең, убактың дагы жакшы өтөт, пайдалуу дагы, анан өзүңдү да жакшы сезесиң. Канчалык деңгээлде макулсуз? 100% кошулам. Эгерде ушул оорулар биздин колубуздан айыгып кетип атса, албетте биз өзүбүздү бактылуу сезебиз. Чоң рахмат. Чындыгында доктур болуу бул өтө эле ардактуу. Мисалы, ар бир адам бул кесипти сыйлабай койбойт болуш керек. Андыктан бүгүнкү биздин төрүбүздүн коногу сыйлуу адам. Бруцеллез темасы жогоруда айтылгандай эле кандай жолдор менен жугат? Азыркы учурда көпчүлүк билип калса дагы кайсы бир учурда баары бир унутуп калышыбыз мүмкүн, же эти бара албай коюшубуз мүмкүн. Анда кыскача ушу жугуштуу жолдорун айта кетсеңиз, булактарын. Эми ушул бруцеллез оорусу деле бул эми баягы бизде Кыргызстанда кеңири жайылган эле бир оорулардын катарына кирет. Бул бруцеллездин өзүнүн козгогучтары боюнча 6 түрүгө бөлүнөт экен. Бруцелла мелитензис, абортус, суис, овис, канис, неотоме болуп. Ушул палочкалар менен бул оору козголот да. Эми бул жугуу жолдорун ошондо? Жугуу жолдорун айтып кетсек, анда бул мал аркылуу жугат. Бул оору ошондой эле баягы продукты животного происхождения деп коебуз. Ошол малдан бөлүнүп алынуучу баягы азык түлүктөрдөн жугат. Эми эң биринчи жолдору болсо бул баягы ошол контактный жолдор менен баягы көбүнчөктүү бул баягы ошол профессиональный болезнь болуп калат экен. Жана зоотехник, ветеринар, чабандар, фермерлер баягы туут учурунда же болбосо жанагы бала салып коюшса, ара төрөлүп калышса, баягы улактар, козулар ошондой эле баягы союп аткан кезде, баягы терисин менен шкурасын обработка кылып атканда, терисин сыйрып атканда, ушунда эгерде ошол баягы слизистый оболочкаларда же терилерде жараттар, кесилген жерлер бар болсо, ошол аркылуу ошол бруцеллезный палочкалар жугуп калышы мүмкүн. Баягы малдын этин жегенде. Экинчи жолу бул ошол алиментарный деп коебуз, же болбосо ошол этти жегенде таза бышпаган, таза кайнатылбаган, же болбосо жанагы гамбургерлер азыр модада бизде, шашлык жегенде, ошондой эле баягы кайнатылбаган сүттү, каймакты, үй шартындагы баягы жуулган каймак, жуулган быштактар деп коебуз го. Ошолорду жегенде, ошондой эле аэрогенный жол менен да жугушу мүмкүн экен, бирок бул өтө баягы низкий процент. Баягы жүндү иштетип атканда, жүндү сабап, терини, себеби жүндө дагы бир канча айга чейин ошол бруцеллезный палочкалар сакталып жүрө берет экен. Ушундай жолдор менен жугуп калуу коркунучу бар. Абдан жакшы. Оорунун белгилерин айта кетсеңиз. Эми оорунун белгилерине токтоло турган болсок, бул бруцеллезду баягы дароо эле муун оорудан башталбайт. Себеби бунун дагы бир өзүнүн түрлөрү болот экен. Баягы острый процесс деп коебуз. Острый бул 1 айдан 3 айга чейин созулат экен. Ал эми подострый баягы убакыттын өтүшү менен подострый бул 3 айдан 6 айга чейин созулат экен бул оору. Анан хронический же болбосо өнөкөт деп коебуз. Бул болсо 6 айдан жогорку убакка чейин, адамдар көпкө чейин, көп жылга чейин ушул хронический бруцеллез оорусу менен жабыркап келиши мүмкүн. Ал эми эң негизги бул белгилери болуп, бул баягы кайрадан баягы инфекциялык ооруларга келсек, бул баягы период болезньдердин өзүнүн этаптары боюнча өтөт да. Биринчи периоду бул баягы эле инкубационный период деп коебуз, же болбосо көмүскө белгиси. Бул ошо бруцеллезный палочка организмге түшүп, биринчи оорунун белгилерин пайда кылганга чейинки мезгил болуп эсептелет. Бул мезгил бруцеллезде бир 2 жумадан 4 жумага чейинки убакытты талап кылышы мүмкүн. Мындайча айтканда 1 айга чейин. Андан кийин симптомдору башталат. Эгерде анын формаларына жараша, септический форма, септико-метастатический форма деп коебуз. Ошондой эле бул бир гана мынабу сөөк муундарды поражать этпей эле, ошондой эле жанагы ретикулоэндотелиальная система деп коебуз. Бул боор, көк боор, урогениталдык жыныс
органдарын дагы сезгенишине алып келиши мүмкүн. Эң биринчи белгилери болуп эми ушул бруцеллезде бул дене табы көтөрүлөт. Эң 3 симптому, постоянный 3 симптом бул ошо дене табынын көтөрүлүшү. Анан кийин озноб деп коебуз, бул чыйрыгат, чыйрыкма, анан кийин тердейт, потливость. Ушул температура, озноб, потливость. Ушул 3 негизги триада симптомдор. Андан кийинки симптомдору кете берет. Бул ошол чыйрыгып, шалдырап, муундары ооруп, сөөктөрү какшап. Көбүнчөктүү бруцеллезде крупный суставтар поражаться этет. Тизе, чыканак, мына акырек деген. Ошолор баягы кээде шишип, ограничение движения деп коебуз. Колун көтөрө албай же баса албай, аябай катуу ооруп. Ушундай симптомдор болушу мүмкүн. Эгер бул симптомдор байкалса, кандай анализдер тапшырылыш керек? Эми мындай симптомдор көбүнчөктүү баягы бруцеллез жаңы башталганда бул септический форма менен өтөт. Эч кандай муундар оорубай эле, жалаң ушу дене табы көтөрүлүп, айыктымды ойлоп калыш. Тердеп, анан чыйрыга берет да көпкө чейин. Бизде оорулар кээде кайрылат, мен 1 айдан бери дене табым түшпөй атат деп. Өпкөмү тарттырдым таза, антибиотик алдым 1 жума, эч кандай жылыш болбой жатат деп. Ошол кезде ошондой симптомдорду баягы биз сураштырып, эпидемиологический анамнез деп коебуз, сурайбыз. Сүттү каяктан аласыз, шашлык жейсизби, же үйдө мал жандыгыңыз барбы, кандайдыр бир ошолорду сураштырып келип, анан ошол эгер оорунун бизге бир кандайдыр бир баягы ошол ооруга бизде баягы подозрение болсо, анда сөзсүз түрдө баягы анализдерди, атайын бруцеллездун анализи бар. Реакция Райта Хеддельсона деп коебуз, ушул анализге тапшырат. Эгерде титры 1-200дөн өйдө болсо, бул положительный болуп эсептелет дагы. Сиздин каныңызда ушундай бруцеллезный палочка бар экен деп. Анан ошол острыйбы, подострый же хронический формасыбы, ошого жараша дарылоо ыкмалары тандалып алынат. Жакшы. Бул оорунун булагы адам боло алабы же бир гана жаныбарлардан жугабы? Бруцеллез адамдан адамга жукпайт. Бул жана айтып кеттик, бул зооноздуу, жалаң гана буну менен ушу жаныбарлар ооруйт, жана жаныбарлар аркылуу жугат. Ошондой эле бодомал жана крупный мелкий рогатый скот деп коебуз орусча айтканда. Анан ошо продукты животного происхождения. Демек бул ооруну мындай үй шартында дарыласа болобу? Сөзсүз эле жатпайт ооруканага жоңгана. Эгерде жеңил формалары болсо, үйдө ошол жабагы ийнелерди сайып бере турган киши болсо, анда үй шартында дарыланса болот. Эгер бул ооруну байкабай жүрө берип, жогоруда сиз айткандай муундар жабыркап, ооруп, бирок дагы деле этибар албай жүрө берсечи, эмне болушу мүмкүн акырында? Эмне болушу мүмкүн? Эми ушул баягы хронический формага өтөт. Убакыттын өтүшү менен айтып атпайбызбы, 3 айга чейин острый болуп эсептелет. Анан подострый, анан хронический болгондон кийин бул эми баягы өмүр бою калат. Баягы дарыласам деле кайра болсо, баягы физический нагрузка болуп калса, же болбосо ошол эле жанагы респиратордук вирустук инфекциялар менен ооруп калса, кайра обострение берип, баягы жаңы бруцеллез менен ооругандай болуп, дене табы көтөрүлүп, муундары ооруп, какшап, сыздап, шишип, ошондой рецидивтерди бериши мүмкүн. Обострение берип, анда улам дарыланып, диспансердик учетко туруп, терапевттерде дайыма көзөмөлдө болуп, 1 жылда 1 жок дегенде анализдерди берип, ушу дарыгердин көзөмөлүндө болууга шарт болуп калат да. Чоң рахмат. Достор, бүгүнкү коногубуз врач-инфекционист Молдалиева Нургүл Тургуналиевна жекебиз болду. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ал эми шишкебекти өзгөчө сүйүүчүлөр, абайлаңыздар демекчибиз. Ар бир кайсы гана жерге, кайсы гана тамак жебейли, бирок сөзсүз түрдө анын курамын, качан даярдалганын, деги эле эмнедин этинен экенин дагы көңүл буруп карап койгон жакшы. Анткени сактансаң сактармын демекчи, ар бирибиз ден соолугубуздун сакчысы өзүбүзбүз. Баардыгыңыздарга оорубаңыздар дейбиз. Кайрадан кийинки уктурууларда үн алышканча, жана көрүшкөнчө.